Президент Садыр Жапаров 30-июнда Ысык көлдүн жээгинде заманбап Асман эко шаарынын курулушуна старт берет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Иш-чара УТРК, республикалык жана облустук телеканалдардын эфиринде социалдык тармактардын баракчаларында түз чагылдырат. Түз эфир 11:00 башталат. Белгилей кетсек, Асман шаарын тыштан келген инвесторлор салат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирген. Анда мамлекет башчысы шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашаарын, аянты 4000 гектарды түзөрүн айткан. 2023-жылдын 1-июлунда Бишкектин Ала Тоо аянтында салык кызматы уюштурган чек талап кылып байге утубал лотереясынын чоң утушу өткөрүлөт. Салык кызматынан билдиришкендей, бул күнү 10 электромобиль жана Дубайга 2 кишилик 3 жолдомо ойнотулат. Негизги байгелерден тышкары иш-чаранын катышуучулары үчүн атайын кошумча 15 смартфон ойнотулат. Утуштар кызыктуу шоу-программа жана эстрада жылдыздарынын концерти менен коштолот. Алардын арасында Кайрат Прембердиев, Каныкей, Инсан тобу, Эркен Мукашев, Салтанат Аширова, Жидеш Идрисова, Баястан, Абир Касенов сыяктуу белгилүү ырчылар бар. Алардын аткаруулары иш-чараны сыйкырдуу, унутулгус музыкалык көз ирмемдерге толтурат. Шаардыктарды жана Борбор калаанын конокторун бул шаңдуу иш-чарага катышууга жана 10 электромобилди жана чет өлкөгө 3 жолдомону утуп алган бактылуу адамдардын ысымын билүү үчүн лотереянын ойнотулушуна күбө болууга чакырабыз. Иш-чара саат 19:00 башталат. 20:00 тартып утуштар УТРКда жана ошондой эле салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Эскерте кетсек, лотерея 26-июндан 30-июнга чейин өткөрүлүүдө. Миңдеген бактылуу адамдар баалуу белектерине ээси болууда. Бүгүнкү күндө лотереяга 236 миңден ашуун адам катышууда. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кирешесин которуу маселелери жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору 3-окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Министрлер кабинетинин төрагасы. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Министрлер кабинетинин төрагасы. Мыйзам долбоору Улуттук банктын кирешесин 2022-жылдын акырына карата 90% өлчөмүндө республикалык бюджеттин кирешесине которуу жолу менен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында иштелип чыккан. Бул ченем республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн, бюджеттин чыгашаларын каржылоо үчүн Улуттук банктын кирешесинин 90%-ын камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Аталган долбоор эч кандай сын пикирлер жана сунуштарсыз Улуттук банк менен макулдашылган. Нарын районунун чебер ууздарынын колунан жаралган кооз шырдак 400 миң сомго сатылды. Нарын шаарында өткөн Кыргыз шырдагы 13-чү эл аралык фестивалында коюлган шырдакты Казакстандан келген коноктор сатып алышкан. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Эл аралык фестивалга 1000ден ашуун адам катышкан, алардын ичинде 170-и чет элдик туристтер. Андан тышкары Япония, Өзбекстан, Казакстандын элчилери, бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да келишкен. Кыргызстандык куткаруучулар Габала шаарында жаш куткаруучу аталышындагы эл аралык мелдешке катышууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мелдешке жаш куткаруучулар өрт эстафетасы, тилкедеги тоскоолдуктарды жеңип өтүү, издеп куткаруу боюнча күч сынашып, өз өлкөсүнүн бай тарыхын, маданиятын, жаратылышынын өзгөчөлүгүн көрсөтмөлөр аркылуу даңазалашууда. Учурда Кыргызстандын атынан барган жаш куткаруучулар командасы атаандаштардын арасында жогорку даярдыгын жана күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Мелдештин өрт өчүрүү эстафетасы жана тилкедеги тоскоолдуктарды жеңип өтүү түрүндө ишенимдүү түрдө 3-орунду багындырышты. Алдыда дагы издеп куткаруу боюнча катышуу күтүп турат. Белгилей кетсек, мелдеш 23-июндан 3-июлга чейин өтөт. Курманды кабыл болсун, уюштуруучуларга дагы Алла Таала тарабынан сооп сыйлыктар болсун. Бул жерге айт намазынан кийин атайын коноктор чакырылган. Мектеп Куран окулгандан кийин мал союла баштады. Аалымдар белгилегендей, бүгүнкү күндүн эң негизги мааниси курмандык чалуу болуп саналат. Адал таза союлуп жиликтенип жаткан бул эттер эми муктаж жарандарга, мекеме ишканаларга жана балдар үйлөрүнө таратылат. Ал үчүн алдын ала атайын тизмет түзүлгөн. Аймактык башкармалыктын өкүлдөрү келип өздөрүнүн аймактарына жеткирип беришет. Эки жерде соебуз. Жалпы ошол демөөрчүлөр, ошол Кыргызстан жарандары өздөрү келип бизге ушундай иш-чара уюштуруп бериңиздер дейт. Биз жылда уюштуруп берүүчү катары ушул эми аткарып келебиз. 9га жакын медресеге берилет, 3-4 жетим-жесирлер үйлөрүнө берилет. Анан жалпы 800га жакын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Анын жанында дагы арыз менен кайрылган бир канча мекемелер бар, ошол жактарга берилет буюрса. Дин алымдары белгилегендей, курмандык чалуунун сообу чоң болот. Бардык эле мал жандыктар курмандыкка жарай бербейт. Анын дагы өз тартиптери бар. Кой эчкиден
уй топоздон, анан төөдөн болуп ушулардан курбан чалса болот. Ошондой гана деңгээлде малдарды анан союш керек. Сойгондо дагы курбанчылык дегенден кийин бул Алла Таалага жакындык көрсөтүп, бул бир ибадаттын бир түрү. Ошол курбандык сойгондо бул сойгон малдын биринчи тамчысы жерге түшөр менен ошол курбанды сойгон адамдын баардык күнөөлөрү кечирет деп пайгамбар алейхисалам айткан, бул күнөөлөрү кечирет. Ошон үчүн бул курбандык кылып атканда жана кандай мал союп болсун, бунун немесине караш керек. Семиздигине, анан кийин жанагы көзү көрө болбош керек, мүзү сынык, жанагы кулактын бири жок болушу, ошол нерселердин мүчөлөрүнө караш керек да. Белгилей кетсек, бул саамалык Ош шаарында жыл сайын Курман айтта белгиленет. Анда курмандык чалууга ниеттенген жарандар мал алып беришет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Алла Тааланы көздөй жолго чыккыла деп. Быйыл Курман айт майрамы жай айынын 1-айынын акыркы күндөрүнө туш келип, аба ырайы да жанга жагымдуу болуп турду. Таң эрте айт намазын окууга Бишкектеги Турдак Мусубалиев атындагы эски аянтка 10 миңдеген адамдар чогулду. Алгач дин алымдарынын баяндары айтылып, саат 7:30да намаз окула баштады. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМК төрагасы Камчы Өкташев, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана бир топ бийлик өкүлдөрү да келип, мусулмандык парызын аткарышып, аянтка толгон эл менен бирге намаз окушту. Ал эми президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы мечитте Курман айт майрамына карата айт намазга катышып, эл менен чогуу намаз окуганын президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктап, улуу айттын шарапатына элибизге ынтымак, биримдик, бакытта жергебизге жана дүйнөгө тынчтык, мамлекетибизге өнүгүү, динибизге риваж берсин деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим сөзүмдүн башында бардык журтчулугубуздагы бардык жарандарыбызды мына улуу Курбан айт майрамы менен куттуктаймын. Алла Таала жакшылыктарды берсин. Курбан айт бул майрам, Алла Тааланын бизге берген сыйлыгы, Алла Тааланын бизге берген белеги. Бул күнү бири-бирибизди зыярат кылып, бири-бирибизди кечирешип, таарынышып жүргөндөр кечирешип, бири-бирибиздин үйүбүзгө киргизип, Алла Тааланын дуа кыла турган күндөр. Бүгүн бир улуу күн, бул күндү Алла Таала жакшы көргөн күн. Алла Таала жакшы көргөн нерсени жакшы көрсөк, Кудай Тааланын жакшылык эшиктери ачылат. Алла Таала бардыгыбыздын дуабызды кабыл кылсын. Ушул учурда жараткандан суранарым, Кудай Таала эл жерибизге тынччылык, ырыскы, береке, токчулук, молчулук берсин, элибизге ынтымак берсин. Кудайым акылыбыздан адаштырбасын, эки дүйнөнүн бактысын ар бирибизге насип кылсын демекчимин. Ислам дининде 2 чоң майрам бар. Бири Ороз айт, экинчиси Курман айт. Бул күндөрү адамдар Кудайга көбүрөөк жакын болгонго аракет кылыш керек. Орозо кармап, кайрымдуулук кылып өткөргөн оң. Ажылыкта болбогондор Арапа күнүндө орозо кармаса артыкчылыгы көп болот. Арапа күнүндө кармалган орозо 2 жылдык күнөөлөрдүн кечирилишине себепкер болоору айтылат. Ал эми Курман айт күнү эң негизги кылчу амалдардын бири курмандык чалуу. Адамдар бул күнү өзүнүн мүлкүн эсебинен мал соёт. Колунда жокторго, колунда барлар эт таратып, жакырларга майрам тартуулайт. Бул жерде кедейлерде ошол күнү эт жайнап майрамдын даамын сезсин деген философиялык маани жатат. Курман айтка 40 күн же 1 ай калганда базарга барып кой, эчки же уй сатып алып даярдык көрүп башташ керек. Bir жылда bir жолу келчү бул күндө аткарылган амалдардын сообу абдан көп болоору айтылат.